Саламатсыздар, бул урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары 6 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров 55 жашта. Путин президентти туулган күнү менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин өлкө башчы Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Белгиле кетсек, мамлекет башчы бүгүн 6 декабрда 55 жашка чыгып олтурат. 55 жашыңыз менен чын жүрөктөн чыккан куттуктоомду кабыл алыңыз. Сиз мамлекет башчысы катары ишмердүүлүгүңүз менен мекендештериңиздин жогорку урматына жана эл аралык аренада улуттук кадыр-баркка ээ болдуңуз. Биздин өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү, ошондой эле КМШ, ЖКУ жана ШКУ алкагында конструктивдүү кызматташууну өнүктүрүүгө жеке салымыңыз жогору бааланат. Сиз Россия жетекчилигинин эки тараптуу мамилелердин бардык багыттарында активдүү биргелешкен ишти улантууга даяр экендигине таянсаңыз болот. Сизге чын дилимден чын ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалайм деп айтылат Путиндин куттуктоо телеграммасында. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ысык көлдө Камчы Көлбаевке тиешелүү делген 115 гектар жер кайтарылды. Ысык көлдө Кримтөбөл Камчы Көлбаевке тиешелүү деген 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, НРР аттуу жаран 2022 жылы этномаданиятты, асыл тукум жылкы чарбасынын ат спортунун индустриясын өнүктүрүү борбору мамлекеттик ишканасы менен келишим түзүп, тоют өстүрүп, мал чарбачылыгы менен алектенүү үчүн 115 гектар айдоо жерин ижарага алган. Бул жердин 80 гектары Григорьевский айыл аймагында, 35 гектары Семеновский айылында жайгашкан. НРР ижара алган жеринде Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн малын багып, ага тоют өстүрүп келген. Муну менен ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө материалдык колдоо көрсөтүп жүргөн деп айтылат маалыматта. Кылмыш жаза кодексинин 263 беренесинин 1 бөлүгү уюшкан. Кылмыш жаза кодексинин 263 беренесинин 1 бөлүгү уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо. 222 беренесинин 3 бөлүгү кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо боюнча иш козголуп, жер мамлекетке кайтарылган. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар кошумча адамдарды жана кылмыш жолу менен алынган башка мүлктөрдү аныктоо боюнча иштер улантылып жатканы кошумчаланды. Кубанычбек Абдисалим уулу Brave CF уюмундагы чемпиондугун коргоп калды. Кыргызстандык Кубанычбек Абдисалам уулу Brave CF уюмунун чемпиону болду. Ал биринчи раундда UFC уюмунун мурунку мушкери бразилиялык Лукас Мартинести жеңип алды. Brave SF дүйнөдөгү беделдүү промоушендердин бири. Анда 80ден ашык өлкөнүн мушкерлери күч сынашышат. Абдисалам уулу жеңил салмактагы чемпион. Байсалов Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейет. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде билдирди. Анын айтымында, жакынкы айларда чоң чечимдер кабыл алынат. Жакынкы апталарда, айларда чоң чечимдер кабыл алынганын көрөсүздөр. Административдик аймактык реформанын потенциалы бар. Бишкек шаарынын аймагы 3 эсеге кеңейет, деди Байсалов. Ал бул нерсе өтө чоң өзгөрүүлөрдү алып келерин Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгондугуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек
Мбанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Мбанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Элхан энебиздин Элхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мына дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол рефлекстерге өз ыхсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Элхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Элхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 1400 жараны абакта жатат. Кыргызстандын 1418 жараны чет мамлекеттерде сот жообуна тартылып жазасын өтөөдө. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 83 киши Казакстанда, Иракта 41, Туркияда 30, Өзбекстанда 22 киши абакта жатат. Калгандары Кытайда, Бириккен Араб Эмираттарында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда кармалууда. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева 6 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Ал Кыргызстанга которулуп жазасын мекениндеги түрмөлөрдө өтөөнү каалагандар өзү же алардын жакындары башкы прокуратурага арыз жазышы керек экенин айтты. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Садыр Жапаров базарда патент менен иштөө 1-июлга чейин жылат. Кыргызстандын базарларында патент менен иштөө системасы 2024 жылдын 1-июлуна чейин жылдырылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Дордой базарына барганда билдирди. Эске салсак, 2024 жылдын 1-январынан тарта патент менен иштөө системасы жоюлат. Соңку күндөрү бир катар ири базарларда буга каршы митингдер өттү. 5 декабрда президент Садыр Жапаров Дордой базарына барып соодагерлер менен жолуккан. Базарда кандай иштеп жатса, ошондой кылып 2024 жылдын июлуна чейин токтотуп тургула дедим. Анткени буга салыкчыларыбыз өздөрү даяр эмес экен. Мен муну кече билдим, деди Жапаров. Ал ошондой эле салыкчыларды, өкмөт мүчөлөрүн жана соодагерлердин делегаттарын топтоп, дагы бир ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен бир чечимге келишерин кошумчалады. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кыргыз-Тажик чек арасынын дагы 24 чакырымы такталды.
Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасынын дагы 24,01 чакырымы боюнча макулдашууга жетишкенин Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Жумушчу топтордун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны 29 ноябрдан 5 декабрга чейин коңшу өлкөнүн Бустон шаарында өткөн. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда чек аранын калган аймактарын тактоо боюнча ишти улантары айтылып, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол койганы кошумчаланды. Буга чейин эки тарап чек ара боюнча олуттуу чечим кабыл алганы кабарланган. Кыргызстанга жардам иретинде Россиядан 800 тонна азык-түлүк келди. Кыргызстанга Орусиядан жардам иретинде 800 тонна азык-түлүк келгенин буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынан кабарлашты. 742 тонна байытылган ун жана 60 тонна өсүмдүк майы Ош шаарына жеткилип, болжол менен 18300 кишиге аталган программанын долбоорлору аркылуу берилмекчи. Долбоор ирригациялык тармактарды жана таза суу тутумдарын калыбына келтирүү, табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу үчүн бак отургузуу жана дарыянын жээгин бекемдөө, көпүрөлөрдү жана дренаждык тутумдарды куруу, жашоо каражаттарын жана айыл чарбасын жүргүзүүнүн алдыңкы ыкмаларын өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү чыңдоо боюнча окутууларды камтыйт деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаал министрлиги 73,6 миллион доллар кредит алып, авариялык 40 мектептин ордуна жаңысын курат. Өзгөчө Кырдаал министрлиги өлкөдө авариялык абалда турган 40 мектептин ордуна жаңысын куруу үчүн дүйнөлүк банктан 73 миллион 648 миң доллар кредит алат. Долбоор Кыргызстанда табигый кырсыктардын тобокелдигине туруктуулукту жогорулатуу деп аталат. Бул боюнча алгачкы макулдашы 2018 жылы түзүлүп 43,6 миллион доллар бөлүү каралган. Парламент бүгүн ага кошумча каражат бөлүү долбоорун экинчи окууда ратификациялады. Өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов пландаштырылган бюджет курулуштун учурдагы базар наркына дал келбей калганын билдирди. Негизи биз 40 мектепти тизмеге киргизип долбоорун даярдаганбыз, бирок бөлүнгөн сумма 24 гана мектепти курууга жете тургандай болуп калды. Себеби пандемия Украинадагы жаңжалга чейин курулуштун 1 чарчы метри 550 долларга бааланса, азыр 850ге көтөрүлдү. Мындан улам калган 16 объектиге жетишпей турган 30 миллион доллар өлчөмүндөгү кошумча каражат бөлүү үчүн дүйнөлүк банкка кайрылганбыз. Алар макулдук беришти, деди Мамбетов. Депутат Дастан Жумабеков курулуш иштери менен мамлекеттик курулуш агенттиги эмес, өзгөчө Кырдаал министрлиги алектенерине таң калдым. Мамбетов имараттар авариялык абалда болуп, курулуш табигый кырсыктын кесепеттерин алдын алууга багытталган долбоордун алкагында жүрө тургандыктан мектептерди өзгөчө министрлиги кураарын айтты. Мамлекеттик курулуш агенттиги стандарттарын карап, билим берүү министрлиги тизмени бекитип берген. Парламентте Эдил Байсаловка чара көрүү маселеси кайра көтөрүлдү. 6 декабрда жогорку кеңештин жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловка чара көрүү маселеси кайра көтөрүлдү. Ынтымак фракциясы мүчөсү Аида Исатбек кызы Эдил Байсалов мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактабай депутаттар менен айтышып, жогорку кеңештин аброюна шек келтирип жатканын билдирди. Спикер Нурлан Шакиев Эдил Байсалов менен болгон акыркы окуя териштирилип, чара көрүүлөрүн айтты. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 4 декабрдагы жыйынында депутат Аида Исатбек кызы Каракол шаарындагы оорукананын дарыгерлери, ординаторлору ага айлык аз экенине даттанып кайрылганын билдирген. Бул маселеге байланыштуу Аида Исатбек кызы менен Эдил Байсалов талашып тартыша кеткен. Жогорку кеңеш 22-июндагы жыйынында Эдил Байсаловду кызматтан алуу сунушун президентке жөнөтүү токтомун кабыл алган. Демилгенин көтөрүлүшүнө жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин 20-июндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттар ортосундагы кайма айтышуу себеп болгон. Ал министрлер кабинетин түзгөн президенттин элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдерин кеңеш берүүгө гана мүнөздө экенин айткан. Эдил Байсалов парламенттин 13 сентябрдагы жыйынында жогорку кеңешке айткан сын пикир үчүн парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевден жана депутаттардан кечирим сураган. Ал жогорку кеңештин депутаттарынын беделине шек келтирүү ниети болбогонун, иштеп жаткан конституция боюнча аткаруу бийлиги президенттин колунда экенин гана айткысы келгенин билдирген. Талас облусунда бир дагы тергөө абагы жок. Талас облусунда бир дагы тергөө абагы жок. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти. Маалыматка караганда, Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Талас облусундагы убактылуу кармоочу жайдын шарты менен таанышып чыккан. 32 адамга ылайыкташкан жайда соттун чечимин күтүп жаткан айыпталуучулар дагы кармалат. Анткени облуста тергөө абагы жок. Акыйкатчы министрлер кабинетинин Талас облусунда камалгандардын кармоо шарттары эл аралык стандарттарга жана улуттук мыйзамдарга ылайык келе турган тергөө абагынын курулушун карап көрүүгө чакырат.